Кыргызстанда шайлоо өнөктүгүн капчыгы жукап партиялар жеңе албай турганы айдан ачык. Жалпыга маалымдоо каражаттарына жайгаштырылган жарнамалар, баннерлер шайлоочулар менен жолугушуу өткөр деги эле үгүт иштерине кеткен чыгым миллиондоп саналат эмеспи. Партиянын капчыгы канчалык калың болсо, ал эл оозуна ошончолук көп алынары белгилүү. Бирок бул каражат эмненин эсебинен чогулуп атат? Аны ким көзөмөлдөйт? Бул суроолорго биз жооп издеп көрдүк. Мыйзамга ылайык Бишкек жана Ош шаарларынын шаардык кеңешине ат салышкан партиялардын шайлоо фондуна жеке жактар жана кандидаттар 100 000 сомго чейин, юридикалык жактар 300 000 сом, ал эми партиялар өзү 500 000 сомго чейин которо алат. Эми шайлоого аттанган партиялардын демөөрчүлөрү баары куюп койгондо 100 000 сомдон төгүшөт. Апрель айында болуп өткөн шайлоодо да ушундай эле көрүнүш болгон. Бул каражаттарды өз ыктыяры менен кайсы демөөрчүлөр которуп атат болду экен дейсиз. Шайлоону жеңип чыккан Эмгек партиясы эң ири шайлоо фондун чогултканга жетишип 13 миллион сом топтогон. 86 адам өз капчыгынан 100 000 сомдон которуп шайлоо фонддун 70%ын чогулткан. Эми бул капчыгы калың демөөрчүлөр кимдер деп кызыгып көрдүк. Көрсө алар студенттер экен. Улуттук университеттин, Арабаев атындагы университеттин, Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин 99-2001 жылы туулган студенттер экен. Болгондо да алардын көбү болочок журналист кыздар экен. Мындан тышкары айлык акысы орто эсеп менен 8 000 сом болгонуна карабай, Чүй областынын жаш дарыгери дагы демөөрчү болгон экен. Депутаттыкка аттанган партия кандидаттары өздөрү да шайлоо фондуна 100 000 сомдон которгон экен. Алардын ичинен 4-өө жумушсуз, бирөө ыктыярчы, калганы Дордой жана Аламедин базарларында иштеген кызматкерлер. 100 000 сомдон которгон кандидаттардын арасынан болгону экөөнүн гана Жаныбек Абиров менен Бактыбек Абдиевдин депутаттык креслого ээ болууга чыныгы мүмкүнчүлүгү бар эле. Себеби алар тизмекте алдыңкы орунда турган. Калган капчыгы калың кандидаттар тизмекте 12-чи орундан 73-чү орунга чейин болчу. Шайлоодо 2-чи орунду алган Ак Бата партиясынын 12 миллион сомдук шайлоо фонду дагы дал ушундай ыкма менен эле чогулган. Ак Батага 117 адам 100 000 сомдон которсо, анын 13-ü жумушсуз талапкерлер. Ал эми жумушу барлардын арасында Бишкек жылуулук тармагында иштеген контролер, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын бөлүм башчысы, Бишкек асфальт сервис ишканасынын жетектөөчү адиси жана башкалар болгон. Бул катардагы мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы партияга демөөрчүлүк кылганга жетиштүүбү? Дагы бир кызык нерсе, шайлоо фондуна кандидатмын деп акча төккөндөрдүн арасынан 3-өө деги эле партия тизмегинде жок экен. Бул мүчүлүштүктү ким текшерип, ким көзөмөлгө алат экен? Эми шайлоодо 3-чү орунду алган Кыргызстан элдик демократиялык партиясы тууралуу сөз кыла турган болсок, бул партиянын шайлоо фонду 8 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен дээрлик 3 миллион сомун кандидаттар өздөрү топтогон. Партияга 100 000 сомдон которгон кандидаттардын 4-өө жумушсуз, бирөө дарыгер, дагы бири Бишкек суу каналында эмгектенет. Дал ушул 3 партиянын шайлоо фонду ири болгондуктан жана алар шайлоону алгач жеңип чыккандыктан биз ушул 3 партиянын каражатын текшерип көрдүк. Былтыркы шайлоо өнөктүгүн жеңип чыккан Биримдик партиясы да дал ушул эле ыкма менен акча чогулткан. Анда партияга демөөрчүлүк кылгандар штабтын кызматкерлери. Мындан тышкары жөн эле бирөө суранып акча берген үчүн салып койдум деген адамдар экенин журналисттер иликтеп, алардын үйлөрүнө чейин барып келишкен болчу. Эске салсак, Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы мыйзам бузуулардын негизинде жокко чыгарылган. Шайлоо өнөктүгүндө мыйзам бузгандардын катарында дал ушул 3 партия да бар. 11-июлда Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайрадан шайлоо өткөрүлгөнү турат. Сиздер менен мен Асель Соронбаева болдум. Факт чек KG'ге катталыңыз жана алданбаңыз.